Cemaattan keyin cemaat bolboyt degenge kандай түшүнсө болот? Cemaattan keyin cemaat bolboyt degen tuura. Taciklerдің cemaati, anan özbeklerдің cemaati, anan azerilerдің cemaati, anan kırgızdардың cemaati деп bölünөт. Je bul taypanın cemaati, je bul taypanın cemaati, je Alaverdin biyagını, anan tiyagının cemaati деп bölünөt adamlarчы. Ошондой бөлүнүүнүн бардыгын жокко чыгарыш үчүн кайра жамаат окуган болбойт деп айтылат шариатта. Бул кандай? Keç kalıp kelген adamlar atayın keç kalıp gelse жаңы жамаат түзүү үчүн. Мына ушулардын экинчи жамааты дурус эмес, жакшы эмес, арам. А бирок келген адам таратканда өчүрүп күтүп калды, жол тыгылыш болуп калды, ошентип keç kalıp калды. Келсе жамаат бүтүп калса, анда буларга жамаат окуган жакшыраак. Жакшыраак. Бирок азан айтышпайт экинчи жамаатка. Коомат да айтпайт. Үчүнчүсү негизги имам турган жерге турбайт, тияка же бияка турат. Сырттан кирген адам кийинки жамаат деп түшүнсүн дейт. Далил бар. Далил Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө Мадинанын сыртында калып, пешимден кеч калып калды. Келсе сахабалар намаз окуп алыптыр пешимде. Өзү жалгыз окуйун деп караса, элдер эч ким жок экен. Үйүнө барса аялдар окуй эле экен. Аялдар чачын тарап антип кеч калып калат көбүнчө. Анан аялдарын чогултуп, сап кылып, жамаат кылып намаз окуду Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ушунчалыкка чейин барды. Башка бир риваятта Пайгамбарыбыз пешин окуп бүтүп отурат эле сахабалар менен, бир адам алыстан кеч калып келип намаз жалгыз окуду эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Кимиңер садака бергиси келет бул кишиге" деди. Дегенде бирөө мен деди эле: "Бар кошулуп окуп кой" деди. Парызын окуп алганда, ал парызын окуйт, ага сен уyu, сен нафил оку деди. Жалгыз окутпаганга аракет кылды. Анткени булардын ниети ушундай эле. Ал эми такрар жамаат деген сөз жамаатты бузуу максатында, жаңы жамаатты түзүү максатында келсе, бул макру тахрими арамга чейин барып такалат. Жамаатты бөлгөн, экиге бөлгөн, үчкө бөлгөн, буга баш ийбе, мындай болом, мен командан бияк, сен командан бияк дегендин бардык түрү шариатта тыюу салынган, арам. Намаз окуп жатканда, ичтен окуп жатканда купуя. Намаз сөздөрүн дем чыгарганда гана айтыш керекпи же дем тартканда да айта берсе болобу дейт. Ушу аба жутуп аткан болсоң айта бересиң. Тыгылып аба кирбей калбасын ушу. Ыктыярың. Демди киргизип атканда, чыгарып атканда, токтоп турганда айта бересиң. Ага эч кандай эмеси жок. Сен кыйналып калып ошо. Баптист деген эмне? Баптист деген өздөрүн христианга окшоштуруп, биз христианбыз деген ошолордон бөлүнүп чыккан бир адашкан пырка. Өзүн нарагы дагы туура эмес, белгиле башка туура эмес. Мисалы үчүн бизден мусулманбыз деген шииттер чыккан, исмаилиттер чыккан, билесиңер. Агахан университетинен түккөн деп чыккан, бөлүнүп атышат. Булар мусулман эмес. Ошол сыяктуу христиан динден бөлүнүп чыккан бир секта бар, баптист деген. Бул бизде дагы бар, Кыргызстанда, Бишкекте. Кече Алабукада бир кемпир өлдү, ушул баптист экен. Анан шариат боюнча ар бир өлгөн адам көмүлүш керек. Албетте мусулман эмес адам өлсө, мусулман мазарга көмүлбөйт, бирок мазардын сыртына башка жака көмүлсө болот. Бирок эл ачуусу келип, биз көмдүрбөйбүз деп, жөн эле жерге көмүлгөн жерден сууруп чыгышты. Жаман иш болду, уят болдук. Анан христиандарга барып, христиандар кабыл кылбай койду. Алар да айтты, биздин динде эмес, бул секта деп. Анан болбой эле мажбурлап көмүп коюшту, элдер аяктан дагы сууруп чыгып, үчүнчү жолу башка жака барып көмүлдү эми. Жок, андан кийин дагы башка жака көмүлгөн экен, аерден дагы сууруп, 3 жолу суурулуп чыгылды да. Бул адамгерчиликке туура келбейт. Кур'ан-ы Каримде "Валакад каррамна бани Адама" биз чындыгында адам улун урматты кылдык дейт. Адам болгон үчүн урматы бар. Мейли мусулман болуп, мусулман эмес болуп урматы бар. Туура, мусулман эмес болуп, эгерде асли христиан болсо, анда аны жууп, кепиндеп, бирок жаназа окубайбыз, өздөрүнүн мазарын тартиби менен коюп коебуз. Эгер өздөрү жок болсо. А бирок мусулман болуп, муртат болуп, башка динге өтүп кеткен болсо, аны жуубайбыз, ошол кийим менен апарып, жерге чуңкур апарып көмөбүз, бирок ал да көмүлүш керек. Мусулман мазарына көмүлбөйт, бирок өзүнчө көмүлүш керек, ага жер бериш керек. Анан сыртына кресттерди коюп, ага аламат кылбайбыз. Тартип ошо.
Bizdeki kayra kazıp atkany bul adamdardın dindegi sabatının azdığı, madaniyatın yoktuğu. Bütünde dünyaya oşa mene şermende olduk biz. Bul degen baptist bolsoň bola beret degen söz emes. İt ölsü dele gömüp koyosun o.